Каримдибол коомдук фондунун демилгеси менен үстүбүздөгү жылдын 17-январ күнү Индия жергесине Ош облусунун тургуну Жазгүл Турдуева боорун алмаштырууга сапарга аттанган. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Индия жергесине барып, оорукананын текшерүүлөрүнөн өткөн соң негизги көйгөйүн боор маселеси эмес, тактап айтканда көк боорунун айынан ооруп жатканы аныкталды. Ошол себептен Жазгүл мекендешибизге жеңил операция жасалып, азыркы учурда ден соолугу жакшы экенинен кабар бермекчибиз. Урматтуу кыргыз эли, мен бул Индия өлкөсүндөгү Нью-Дели Борбор шаарына 17-январ күнү келгенмин. Келген күндөн баштап Форт Экскорт госпиталында Вивеквичке жолугуп, ал жерден текшерүүлөрдөн өтүп, томографиялардан өтүп, рентген УЗИлерден өттүм. Андан соң Белка госпиталында эң күчтүү, эң мыкты гепатолог врач бар деп ушул жака жиберишти. Ал жака барып, мен доктор Мановго бардым. Барсам, ал айтты: сен да бул жакта мен айткан анализдерди, УЗИлерди тапшырасың деди. Ал врач Манов гепатолог, гастроэнтеролог директор экен. Позвоночниктен мазок алдыр деди. Андан позвоночниктен мазок алдырдым. Ал жерден алуунун себеби бул менде эмне үчүн 14 жылдан бери аскандуулук болуп жатат. Эмне үчүн гемоглобин көтөрүлбөй жатат. Ошонун себебин издеш үчүн мазок алышты. Андан кийин ал жеринде позвоночникте көйгөй жок болгондуктан биопсия печени тапшыр деди. Боорумдан кичинекей бир кесип алып, аны 4-5 күн текшеришти. Томография кылышты. Мына ошентип 2 госпиталда текшерүүлөрдөн өтүп, аябай баштан аяк текшеришти. Акыры жыйынтыгы көк боор, канды фильтрлей албай, кан тамырларга кандар уюп, аябай 3 эсе чоңоюп кеткендигин аныкташты. Анан доктор Манов гепатолог айтты: көк табыңды алдырыш керек деди. Мен көк боорумду алдырсам кандай болом, жашай аламбы десем, жашай аласың, бооруң жабыркаптыр, бооруңду дарыласак болот. Көк бооруңду алыш керек, кан тамырлардан эч кан өтпөй калыптыр деди. Анан макул болуп 14 февраль күнү операцияга кирдим. Операцияга кирип, операциядан чыгып, реанимациядан чыгып, мындайча айтканда, кайрадан жаралдым да дагы бир жолу. Ушундай кыйынчылык болот экен, операциядан кийин кыйынчылык болот экен. Бирок мен ушунчалык сүйүнөм. Жараткан Аллахым ушул шифасын берип, ушул Индиянын врачтарын себепчи кылганына өтө ыраазымын. Себеби аябай жакшы карашат экен. Аябай колдору жеңил экен. Дары дармектер аябай күчтүү экен. Тейлөө кызматына сөз жок. Аябай жакшы карашат экен. Операциясы да удачный болду. Бул кайра жаралганыма албетте кыргыз элим сиздерге чоң рахмат. Жана Кайрымдыбол фондунун жетекчиси Азамат Байматов, оператор Тилек Айталиев, Ислам Гайнуллин. Силерге чоң рахмат. Азамат Байматов чогуу келди, чогуу жүрдү. Бир тууганымдай болуп
Erteden kechki Allah bağımda sırap жатты, жеңемден, сиңдимден сұрап жатты. Мен ушунчалык ыраазы болдум Азамат Байматовго. Өмүрүн берсин ушул баланын. Элибизге ушундай бала керек. Денсаулыгын берсин. Жана ушул Кыргызстанда жаратканын берген сыноолоруна кабылган инсандарга айтар элем. Индияга келиңиздер. Hareket kılıp Indiyaga gelingizler. Allah şifasını verse Indiyadagi vraçlar sizlerge sebepçi bolup beredi. Ömrüңүздөргө ömür koşot, Kudayım buyursa. Oorularyňyzdy büt bарын uşul жерге таштап кетесиздер buyursa. İnşallah. Ошондой эле мага жакындан жардам көрсөткөн менин сиңдим десем да жаңылышпайм. Кыздаркан Токтосунова, Элтер телерадио компаниясынын турмуш сабактарын алып баруучусу. Сага рахмат сиңдим. Биздин кошунабыз 2 жылдыз тойкананы иштетип жаткан Талайбек акага да чоң рахмат. Кошунабыз Алмаз ака бир тууган акамдай болуп калган. Алмаз ака сизге да чоң рахмат. Окуучуларым, силерге терең ыраазымын. Кесиптештерим, Элвира группалашым, Чолпон группалашым, Алла разы болсун силерге. Классташтарым, Алла разы болсун. Иркутский шаарында иштеп жаткан менин Самара классташыма чоң рахмат. Ага жардам берген Толкун деген балага дагы Алла разы болсун. Алар да мага чоң жардам беришти, Алла разы болсун. Отсадыр айылынын тургундары, туугандарым, бардыгыңыздарга чоң рахмат. Кудайым буйруп узагынан сүйүнсө, бутума туруп иштеп калсам, мен дагы сом үчүн эмес, сооп үчүн иштеймин. Жана ушул бардыгыңыздардын жакшылыктарыңыздарда Кудайым буйруса өз салымымды кошуп барам, Кудай кааласа. Мага жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Мен мына ушинтип госпиталдан чыгып отельге келип жатам. Мына отелден барып дарыгер чакырса барам дагы ушу тиккен жерлеримдеги темирлерди алдырып, УЗИге түшүп, боорумду текшертип, анализ тапшырып келем. Эгерде дарыгер уруксат берип болду, уча бер десе кетем. Кетип жатканда дагы боорума дарыларды жазып берет экен. Албетте бул жерден алып кетем. Дарыларды алып барып, эми боорума кам көрөм. Буюрса мындан ары жакшы болот деген үмүттөмүн. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Алла разы болсун, эч ким оорубасын. Эч ким мындай сыноолорго эч ким кабылбасын. Жазгүл мекендешибиз боорун алмаштырууга деп чогулган акча каражатынын артканын башка муктаж мекендештерибизге бөлүп берип, ар бир инсанга үлгү көрсөттү. Жазгүл Турдуева жакынкы күндөрү дартына шифа табып, өз мекенине кайтып келмекчи.